мен ушуну бир нерсени байкадым. Мисалы даже спортты алсак, батышта жамааттык спорттун түрлөрү көп. Мамлекет ошого акча бөлөт экен да. Мисалы кандай жамааттык регби, футбол болсун, баскетбол болсун, волейбол болсун. Анткени ал жерде бир адам өзү эле баягы жылдыз боло калып эле, жылдыз оорусуна кабыл анан өзү эле бир аба ырайы баягы погода жарата албайт экен да. Бирок бизде азыр көпчүлүк учурда бизде карасаңыздар, баягы эми өнүгүп аткан же өнүкпөй калган мамлекеттерде же көпчүлүк учурда моюнга алышыбыз керек, мусулман өлкөлөрүндө жеке бир инсанга, личностька гана таянган спорттун түрлөрү көбөйүп кетти. Мисалы бизде баягы ошол эрежеси, эри уруш болсун, бокс болсун, күрөш болсун, башка болсун. Бунун жаманы, жакшысы бар дегенде ар кандай, бирок жеке бир гана адамга таянган спорттун түрлөрүндө ошо менен машыккан адамдарды бул жашоосунда да кыйынчылык болот экен. Мисалы биз жакшы неме кылдык. Америка Кошмо Штаттарында, Европа өлкөлөрүндөгү атайын кызматтарга спецслужба деп коет го, же болбосо аскердик кызматка ошол жеке спорт менен катышкандарга караганда жамааттык спорт менен катышкан адамдар көбүрөөк алат экен. Анткени согуш учурунда, форс-мажордук кыйынчылык абалда тиги бокс менен башкан адам эмне кылышын билбей калат экен. Анткени ал ар дайым өзүнө гана таянган, өзүнүн күчүнө гана таянган, өзүнүн күчү токтогон жерде эмне кылам дейт. Баягы командалык бир жамааттык аң сезим, пикир жок экен да. Эгер адам мисалы футбол менен же болбосо бир жамааттык нерсе менен кылса, анда жагыдагы баягы пикири немеси башкачараак болот экен. Мен ошол ойлойм, Кыргызстанда баягы биздин жада калса кыргыздардын эң жакшы илгертен келген оюну бар, улак оюну, көкбөр оюну. Ушунун эки түрү бар. Мисалы көбүнчөсү түштүк жергесинде аламан ойнойт. Анан кийин ар ким өзүнө тартмай. Додо деп коет. Анан кийин экинчиси бизге азыр кандай 5-5 деп коелу. Могул азыр бул көкбөрү. Бизде чүйдө негизи ошо көкбөрүдө эки, бизде дагы ошол келди, мурун жок болчу. Бизде жана 5-5 ойночу. 5-5 ойнойт. Анан 5-5 бүткөндөн кийин, байгелер коюлуп бүткөндөн кийин анан аламан деп коет. Аламан болгондо аларда ошо айыл менен айыл ойнойт да. Айыл менен айыл ойнойт, ошондо ойнойт азыркыга чейин. Ал менимче бунун эки оюнун тең биз кыргыздар сактап калышыбыз керек негизи. Бирок 5-5 ойногондо жамааттык оюн болгон үчүн жамааттык бирге команда менен бирге аракет кылуу баягы сыфаты жакшы чыгат элде. Ал эми баягы аламан болуп түштүктө бизде көбүнчө баягы той аштарда ата-энесине, чоң аталарына аш бергенде болуп атпайбы? 1,5 миң, 3 миң мисалы атчан баардык чабандестер келип, бирок ортосунда баягы кайнап аткан бир 50 адам кайнайт, анан илешкен бир 4-5 эле, анан калган баягы 1,5 миң жөн эле баягы ат менен кошо өзү тердегенге сүйүнүп элечи. Ал жерде көбүнчө менимче атты сыноо да. Личность эмес да. Атты сыноо, атты курчтуу. Ал баягы согуштук аракет болсо, эгер ат үстүндө болсо, атты даярдоо, таптоого жакшы. Бирок инсанды таптоодо менимче командалык экөөнүн тең керектүүлүгү, экөөнүн керектүүлүгү бар. Экөө тең. Бул боюнча Чуа устасынын аябай бир жакшы түшүндүргөн бир видеосун көрүп аябай ыраазы болгом да. Бул да биз мусулмандар негизи өлкө, биз бир көп команда адамдан турабыз, жамааттан турабыз. Кыргызстан бир эле адамдын өлкөсү эмес. Ошол себептен Кыргызстан кайсы бир кыйынчылыктарды жеңишке жетиш үчүн же болбосо башка мамлекеттердин арасында ийгиликке жетип жок болуп кетпеш үчүн биз футбольный команда сыяктуу болуш керекпиз дейт да. Мисалы үчүн бирөө чабуулга кеткени бар, футболдо коргоочусу бар, дарбазачысы бар, ортодо коргоочусу бар. Анан ар ким өзүнүн позициясын кармап, өзүнүн салымын кошуп, мисалы үчүн бир эле футболдо бир эле адам жок болуп калса кичине чарчап кыйын болуп атпайбы? Анан ошол себептен дарбазачысы тоссо, тийинси коргосо, үчүнчүсү алып барып туруп гол киргизсе, анан бул жакта командныйда мисалы үчүн мындай болуп атпайбы? Бир адамдын функциясы чуркап барып эле топту тигинин каршылыктын дарбазасына алып барып туруп, тиге пас берүү. Тиги адам даяр топко чуркап барып туруп, анан топ берилген топту тосуп алып туруп, тээп гол киргизип коюу. Бирок көп учурда ошо гол киргизген адамдар атактуу болот дагы, пас берген адамдар көмүскө да калып кетет да. Анан бул дагы баягы балким бул спорт ийгилик, команда ийгиликке жетиш үчүн ушул жамааттык спортторду өнүктүрүш керек деп аткан, сиз айтып аткандай өтө туура. Бул боюнча дагы мисалы үчүн Кыргыздын улуу инсаны Исхак Разаков айткан макал өтө жагат. Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот дейт го. Анан бул да Исхак Разаков өзүнөн баштап атпайбы? Ар бир адам коомго пайдасын тийгизсин. Таза мен болоюн, анан сен бол, анан коом таза болсун деп жанан. То есть өзгөрүүнү өзүңдөн башта деген. Өзүңдөн башта, бирок өзүң менен эле баягы калып кетпе. Коомчулукка пайдаң тийгизсин.